жерде дизайнерлер өзүбүздүн Кыргызстандык Түркия мамлекетинин дизайнерлери иштеди. Бул жерде бардык инженердик слаботочка деп коет, мына инженерский системалардын бардыгы ошол Казакстан Ак Ордосунун Түркия мамлекетинин Ак сарайын жасаган профессионалдуу инженерлер иштеди. Бардыгы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Температуранын влажности дагы эшикке карап температурабыз канча болсо, ички температура канча болуш керек, ошолордун бардыгы камтылган. Ошол күчтүү профессионалдар ошол жерде кызмат кылышты. Жалпы аянты канчанан канча каражат кетти негизи? Жалпы аянты бүгүнкү күндө 39.700 квадрат метр жалпы аянты. Акча каражаты боюнча мына толук кандуу эсептелип чыккандан кийин биз анан маалымат беребиз. Бул жолду канча болду негизи? Мен азыр жооп бердим, мен бул сиздердин сурооңорго. Толук эсептегенден кийин бардык нерсе бизде ачык айкын, анан уже маалымат беребиз. Хотя бы канча кетти ошо? Толук качан эсептелип бүтүп калды? Жок, качан бүтөт ошо эсептеп бериңиздер. Азыр эми эсептешип атат. Мен ойлойм, ошол бир 10 күн, 15 күн ичинде толук. Анан эски администрациядан бияка качан көчүшөт сотрудниктер? Бүгүнкү күндө дайын. Эми азыр эртең биринчи күнү жумуш күнү башталганда кабинетимиздин төрагасы Обесенбеков ушул жерде чоң совещание өткөрөт. Ошондон кийин мен ойлойм 10 сентябрга чейин толук кандуу бардыгы көчөт. Жасалгалары бардыр ошол акустический система, бардыгы Европадан келген акустический системалар, шпон менен капталган сырттары. Бул ковролин, Голландиядан. Астында фальшпол бар. Жердин астында бардык инженерский цехтер бардыгы жердин астына кеткен. Бул мебелдердин бардыгы Италиядан келген. Мариани квадрат деп коет, бул итальянский мебелдер. Ошол үстү залыбыз, бул залдын аты Дөөлөт. Ошол биздин ошол куруучулар өзү ар бирин ушул жерде мынакей кол менен жабыштырып чыккан да. Бул даяр келген нерсе эмес. Бул кайсы каяктан алып келинген таш? Бул таш мрамор Ирандан келген. Бардык таш мына Ирандан келген таштарыбыз. Кыргызстандан келген эмне бар негизи? Кыргызстандан кирпич. Biz bul жердин ачык эле айтып коеюн, 4520 тонна арматура кетти, 36720 куб бетон кетти. Ошонун баардыгы Кыргызстандан, бирок темирлер тилекке каршы бизде ошол госко туура келе турган, сапатка туура келе турган темирибиз жок. Булардын баардыгын Челябинскиден, Российский Федерациядан ошол жактан алып турган салынды да. Эмне үчүн биздин таштар колдонулган эмес, биздин эмеректер колдонулган эмес, биздин мастерлер жасай албай ушундай? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эми мен андай толук айта алам. Мен ойлойм, ушул деңгээлге жетип келе аткан бүгүнкү күндө биздин деңгээл ушул заказда кыла турган эмерекчилерибиз жок. Бизде бир дагы мебель болсо, бул мебелдин кожасы дагы бизде Кыргызстанда жок. Бул мебелдин фурнитурасы дагы жок. Бүгүнкү күндө билесиздер, бизде өстөрү биздин местный производительдер бирөөсү дагы заказга барган жок. Коркуштуу да. Мындай бизде фабрика жок да. Мына эми азыр коюшуп атты. Кудайым буюрса ошол фабрикалар коюлуп калса, бардык нерсени биз ошол Кыргызстандан алабыз. Кыргызстандын ишкерлерди, Кыргызстандын чыккан бардык ушул жерде турган азыр лифттерди мен сиздерге көрсөтөм. Мына ушул Кыргызстандын отечественный лифттер. Кыргызча сүйлөйт, кыргызча ичинде музыкасы бар. Мына ушулар Кыргызстандык коюлган.